Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Джейсон Стэтхамдын аткаруусунда Мегалодон аттуу тасманы көргөнбүз. Бүгүн ошол тасманын экинчи бөлүгү Туңгуюктан чыккан Желмогуз аттуу тасманы көрөбүз. Деңиздин астын изилдеп жаткан каармандарыбыз ал жактан белгисиз жандыктарды ойготуп жиберишет. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. До встречи в зале суда! Тасманын башталышы биздин заманга чейин 65 миллион жыл мурун. Жерде динозаврлар байырылып, андан башка дагы түшүнүксүз жырткычтар бар болчу. Ошондой жырткычтардын тобу тамактанып жаткан учурда токойдон динозавр келип, аларды кубалап жанагы жырткычтар сууга түшкөн бойдон качып жөнөшөт. Бирок бир мезгилде эле суунун ичинен башка жырткыч көрүштүү айтур кайрадан кургакка качышып, ошол убакта эле кыйкырып жаткан динозаврды суудан чыккан Мегалодон тиштегендигин көрөбүз. Мындан соң тасма азыркы күндөргө кайтып, каарманыбыз Джонас Тейлор машыгып жаткан. Бул күндөрдө тасманын биринчи бөлүгүнөн бир нече жылдар өтүп калган эле. Джонас дагы деле деңизди коргоо бөлүгүндө иштеп, бул жолу дагы өзүнүн аракетин токтотпой, кемеде жүктөлгөн контейнерлердин бирин тешип чыгат. Анткени каарманыбыз жашыгынып кемеге түшүп, ал жердеги болуп жаткан кылмышка күбө болуп, кеменин жумушчулары зыяндуу суюктуктарды деңизге ыргытып жаткандыгын сүрөткө тартып алат. Бирок бир мезгилде эле кемедеги адамдар бөтөн бирөөнүн жүргөндүгүн байкап калышты. Анда Джонас качып эле жыйылып турган контейнерлердин үстүнө чыгып, артынан келе жаткандарга жеткизбей сууга секирип жиберди. Анда кеменин кызматкерлери Джонасты сууга тоңуп өлөт деген эле чечим чыгарып коюшат. Бирок бул убакта Джонастын башка шериктери ал жерге учак менен келишип, учактын алдын ачып каарманыбызды суудан куткарып ал жерден кетишет. Мындан соң биз каарманыбыз иштеген деңизди изилдөөчүлөрдүн кеңсесин көрөбүз. Ал жерде окумуштуулар деңизди изилдөөдө жаңы жабдыктарды ойлоп табышып, акыркы күндөрү болуп жаткан ийгиликтерине карата кече дагы уюштурулат. Бир мезгилде келген коноктордун алдына ишкананын жетекчиси Чан Сюмен чыкты. Көрсө алар жакында эле тасманын биринчи бөлүгүндө өлтүрүшкөн Мегалодондун баласын табышыптыр. Аны атайын ишкананын тегерегинде көлмө жасашып, ошол жакта изилдеп жатышкан болот. Анткени деңиздин көптөгөн тереңдиктери изилдөөдөн өтпөй, окумуштуулар мерчем коюшуп, жакында 8000 метрлик тереңдикти изилдеп, илимде белгисиз жандыктарды табышып, жаңы ачылыштарды жасайбыз деп даярдык көрүп жатышкан. Башкалардын бул нерсени жасаба дегенине карабай, ишкананын жетекчиси Чан атайын сууга түшүп, Мегалодонду башкарууга аламын деп атайын үн чыгаруучу аппараттарды ырастап аракетин көрө баштайт. Бирок Чандын бул ою башка эч кимге жаккан жок. Анткени Мегалодонду башкарууга дээрлик мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан бардыгы Чанды акулага жем болдуго деп жатса, ал аман эсен кайтып келип, аракетине майнап чыккандыгына мактана баштайт. Биз ушул жерде окумуштуулардын арасында жүргөн 14 жаштагы Мэйн деген кызды көрөбүз. Көрсө бул кыз тасманын биринчи бөлүгүндөгү Чандын бир тууган эжеси Сюйиндин кызы экен. Мэйдин апасы дагы бир кезде каармандарыбыз менен иштеп жүргөндүктөн Мэй дагы окумуштуулукка аябай кызыгып, тайкеси Чанды ээрчип, ал эмне кылса ошону менен эле жүрө берчү. Мана-1. Центр морских исследований. Бул убакта каармандарыбыз деңизди изилдөө үчүн атайын Мана-1 бөлүкчөсүнө барып, суунун алдында жүрүүчү кемелерге олтуруп алып изилдөө ишин башташат. Биз ошол убакта буга чейин көргөн атайын кайтаруудагы Мегалодонду көрөбүз. Ал деңизден жашап жаткан көлмөсүнө суу кирүүчү тешикти көрүп, өтө катуу күч менен сүзүп келип, жанагы тешиктин тосмолорун сындырып эле чыгып кетип калат. Бул убакта деңизде изилдөөдө жүргөн каармандарыбыз болушунча тереңдикке түшүп бара жатышкан болчу. Бир мезгилде эле алар тарапка жакындап келе жаткан Мегалодонду байкашат. Каармандарыбыз андан качып жөнөшүп, бул убакта деңиздин тереңдигиндеги жайгашкан жырткычтарды сыртка чыгарбай турган суюктукка жетип калышкан болчу. Ошондуктан каармандарыбыз суу астында жүрүүчү кемелер менен ошол жака кире катышып, артынан келе жаткан Мегалодондагы каармандарыбызды ээрчип биргеликте кирип кетет. Тасманын биринчи бөлүгүндө каармандарыбыз биринчи жолу Мегалодонду ушул жерден көрүшкөн болчу. Көрсө бул жырткычтар миллиондогон жылдан бери тереңдикте жашашып, ал тарапты бөлүп турган суюктуктун себебинен өйдөгө чыга албай жүрүшкөн. Бир мезгилде каармандарыбыз суунун астында жүрүүчү кемесинин жырткычтардан коргоочу аппаратын жандырып, ал жака качып келген Мегалодондон башка дагы акулалардын көп экендигин көрүшөт. Бирок алар каармандарыбыздын кемесинде жырткычтардан коргоочу аппараты иштеп жаткандыктан тийишишкен жок. Андыктан алар сапарын улашып, ал тарапты изилдей башташып, Мегалодондордун эркеги дагы ургачысы дагы бар экендигин көрүшүп,
Андан соң белгисиз суу астында жайгашкан курулманы көрүшөт. Эң эле кызыгы бул тереңдикти каармандарыбыздан башка эч ким билбейт деп ойлошкон. Көрсө ал тереңдикти башка адамдар дагы таап, ал жакта кен байлыктар бар экендигин билишип, эч кимге билгизбей изилдөө ишканасын салышып кен байлыктарды казып алып кетип жатышыптыр. Биз ошол кен байлыктарды казып жаткандардын башчысы Монтести көрөбүз. Ал дагы өзүнүн сууда сүзүүчү кемесинде олтуруп жумушчуларды башкарып жатып, алар тарапка жакындап келип калган каармандарыбызды көрөт. Бирок бул адамдардын сыры эч кимге ачылбаш керек болчу. Ошондуктан Монтес сыртта адамдардын иштеп жаткандыгына карабай эле жарылуучу затты ишке киргизет. Ошентип жарылуунун кесепетинен жырткычтарды суунун үстүңкү бөлүгүнөн тосуп туруучу суюктук ачылып, Мана 1 изилдөө борборундагы каармандарыбыз болсо суу астындагы каармандарыбыз менен байланышып өчүп калат. Көрсө алардын кемесин жарылуудан кийин таштар басып калып, кыймылдабай калыптыр. Ошондуктан үстүдөгүлөр суунун астында калгандарды куткаруунун аракетин көрө башташат. Бирок бир мезгилде эле алар сууга түшүүчү аппараттардын иштен чыгып калгандыгын билишти. Ошондо гана Майк алардын арасында чыккынчы пайда болгондугун түшүнүп, Диджей жана Джесске эскертип, эч кимге ишенбегиле, өз алдынча иш алып барабыз. Бул жерде биз билбеген бир нерсе бар окшойт деп эле суунун асты менен байланышканга аракет кыла беришет. Бир мезгилде эле Джонас байланышты улап, эки тарап бири-биринин үнүн уккандыгына кубанышып, бирок Майк аларды куткарууга мүмкүнчүлүк жок экендигин айтканда, Джонас башка аргасы жок экендигин түшүндү. Эми алар сууда жүрүүчү кийимдерин кийип алып, суунун астында жайгашкан өздөрүнүн станциясына жөө барыш керек болот. Антпесе олтурган жердеги абасы өтүгөнүп, дем ала албай калыштары мүмкүн болчу. Ошентип эки кемедегилер биригишип, алар кийип турган кийиминдеги абасы 2 саатка эле жете тургандыгын түшүнүп, кырсык болгон жерден 3 километр алыстыкта жайгашкан атайын бөлүкчөгө жөө жөнөшөт. Каармандарыбыз бара жаткан тереңдик 8000 метр терең болчу. Андыктан алар бир жагынан коркуп бара жатышса, экинчи жагынан кооздукка суктанышып, кандай болбосун алардын сапары кырсыксыз болбой койгон жок. Бир мезгилде эле аларга биз тасманын башында көргөн 65 миллион жыл мурда жашаган жандыктар кол сала баштап, ал эле эмес бир мезгилде ызычуу болгон жерге акулалар дагы келе баштады. Анда Чан колуна атайын жарык чыгарып акуланы өзү жака алаксытып, бирок Джонас ага жетет дагы, эмне өлгүң келип жатабы? Кеттик андан көрө деп колундагы жарыкты ыргытып жиберип качып жөнөшөт. Бул убакта алар бара турган бөлүкчө көрүнүп жетерге бир нече гана убакыт калган. Анда кээ биринин кийиминдеги дем алуучу абасы түгөнүп акулага жем болуп, кээ бири бөлүкчөгө киргенден кийин дагы дем алуусу оорлоп каза болуп кала берет. Ошентип бул сапарда каармандарыбыздын арасынан үчөө көз жумуп, калгандары аман эсен жетип келишти. Тот, кто тут главный, нам не друг. Көрсө бул бөлүкчөнүн дагы кылмышкерлер эбак эле басып алып кен байлык казууга иштетип жатышыптыр. Анда Чан казылып жаткан таштарды көрүп, алардын өтө баалуу таш экендигин билип, бул кен байлыктарды миллиарддаган сомдорго сатса болот деп айтып берет. Бактыга жараша ал жерде жердин үстү менен байланышканга мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок каармандарыбыздын байланышка чыкканы аларга эч кандай жакшылык алып келбеди. Анткени байланышты көтөргөн Джесс мурдатан эле кылмышкерлерге кошулуп кеткендигин айтып, азыр Мана 1 бөлүкчөсүндө эч ким жок, жалгыз мен калдым. Анан дагы силер жашырынып олтурган бөлүкчөнү бул жакта мен башкарамын, ошондуктан силерге мүмкүнчүлүк берейин. Бизге кошулгула, миллиарддаган акчаларды табабыз, болбосо ошол жерде өлүп кетесиңер. Тандоо өзүңөрдө десе, каармандарыбыз туура жолдон баш тартпайт экендигин айтышат. Биз ушул жерде маселенин кайда жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө Чандын жардамчысы Хиллари Дрискал өз алдынча иш алып барып, жер алдынан кен байлыктарды алып чыгып сатууну уюштуруптур. Анан да ал сууда жүрүүчү Чан ойлоп тапкан аппараттарды колдонуп, каармандарыбыз тереңдикти изилдөөсүнүн артында өзүнүн максатын ишке ашырган болот. Ошентип кандай болбосун суу астында калган каармандарыбыз алардын сунушунан баш тартып, Хиллари Джесске буйругун берип, каармандарыбыз жашынып олтурган курулушка сууну киргизе башташат. Анда Джонас кантип куткарылабыз деп ойлонуп сыртка чыгыш керек экендигин түшүнүп, катуу дем алуу ичине болушунча абаны толтуруп, курулуштан сырткары сүзүп чыгып баскычтарды басып бир мезгилде эсинен кетет. Арадан бир канча убакыт өтүп Джонастын тирүү калгандыгын көрөбүз. Көрсө буга чейин жарылууну уюштурган Монтас дагы ошол жерде экен эле. Бир мезгилде экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталат. Анткени Монтас буга чейин түрмөгө каарманыбыз Джонастын айынан олтуруп калган болчу. Бирок анын аракети ишке ашпай, Джонас Монтасты оңой эле жеңип, бөлүкчөнүн башкаруусун колго алып, суу толуп жаткан бөлмөнү ачып шериктерин куткарат. Мындан соң алар Монтестин суу алдында жүрүүчү аппаратын алышат дагы үстүгө чыгып жөнөштү. Каармандарыбыз атайын суу алдындагы бөлүкчөнүн жарыктарын жандырып, акулалар ал жака алаксып калган мезгилде чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Алар жырткычтарды тосуп турган суюктуктан чыгып бара жатышып, суюктуктун ачылып калгандыгын көрүп, суюктук кайрадан бир канча сааттан кийин жабылышы мүмкүн, ага чейин жырткычтар чыкпай турса экен деп үмүт кылып коюшту. Бирок биз ошол мезгилде эле ал жерден түшүнүксүз бир жандыктын чыгып келе жаткандыгын көрөбүз. Бул убакта өзүнө келген Монтес дагы сууда жүрүүчү кийимдерди кийип, ичинде аба толтурулган темирге байланып өдөнү көздөп чыгып жөнөйт. Бул убакта Мана 1ге жеткен каармандарыбыз ал жердин толугу менен кылмышкерлердин колуна өткөндүгүн түшүнүп, эң эле биринчи Диджей менен Майкты куткарууга аракет кыла башташат. Анткени алар дагы кылмышкерлердин колуна түшүп туткун болуп калышкан болчу. Я уж думал, ты погиб. Можешь не надеяться.
Бул убакта тереңдиктен 3 акула чыгып мана бир жакка келе жаткандыгын көрүшөт. Джесс болсо Хиллари менен байланышып биз маселенин бардыгын чечебиз. Бул имарат атайын акулаларга ылайыкталып жасалган. Жырткычтар бул жакка кире албайт деп жаткан мезгилде эле мегалодондордун бири аны ошол жерде жеп салат. Еще мне кажется. Бул убакта Майк менен Джейди куткарган каармандарыбыз ал жердеги кайыктардын бирине олтуруп качып жөнөшкөн. Анда жоокерлер дагы кайыкка олтуруп алып алардын артынан кубалап жөнөшүп, бирок жоокерлер көпкө барбай эле акулалардын бирөөсүнө жем болушту. Анда качуусун уланткан каармандарыбыз аларга эң эле жакын жайгашкан аралга жөнөшөт. Көрсө алардан алыс эмес жерде эс алуучу жайы менен арал бар экен. Ал жайда эс алуучулар өтө эле көп топтолуп ар кандай ыкмада эс алып жатышкан. Бир мезгилде жээктен бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан кеме толугу менен жок болуп кетет. Сыягы тереңдиктен чыккан жырткычтардын бири ал жерге жетип келип калган окшойт. Бул убакта аралга кылмышкерлердин башчысы Хиллари да келип Монтес адамдарын чогултуп, качып кеткен каармандарыбызды өлтүрүүгө аракет кылышып, бирок алардын башына башка маселе түшөт. Көрсө туңгуюктан суда дагы, курукта дагы жүрө ала турган жырткычтар дагы чыгып жетип келишиптир. Алар мылтыкчан кылмышкерлердин алдынан чыгып эле кол сала башташат. Анда Хиллари кайрадан эле учагына качып, колунан мылтык кармап алып, эшикти жабайын деп жаткан мезгилде экинчи тараптан жырткыч келип аны сүйрөп кетти. Бул убакта Джейкке 3 акула келип ал жердегилерди катарынан жей баштаган. Анда каармандарыбыздын арасынан Диджей менен Ригас жардам сураганга байланыш издеп, Джонас болсо Мэйинге Бекингиниңде буйругун берет. Анткени калган 3 акуланы өлтүрүүгө киришип калган болчу. Джонас сууда сүзүүчү шайтан арабага минип алып атайын жарылуучу заттарды темирге байлап, суунун толкунунан пайдаланып секирип акулалардын бирин жардырып ошол жерде өлтүрөт. Бирок экинчиси анын артынан калбай коолоп жүргөн болчу. Ошондуктан Джонас аны өлтүрө албастыгын түшүнүп жээкче кайдап качып кеткенге жетишти. Чан болсо бул убакта жарылуучу зат ырастап ал дагы өзүнүн аракети менен жүргөн. Анткени ал жерге акуладан сырткары туңгуюктан чыккан башка жырткыч дагы жетип келиптир. Ал дагы жээктеги адамдарга кол сала баштаганда Мэйн дагы ошол жерден кача албай калып, Чан жарылуучу затын көтөрүп алып эле карындашы Мэйнди куткарууга жөнөйт. Бир мезгилде эле жырткыч Чандын өзүн кармап алып, ал колундагы жарылуучу заты менен чөгүп, жырткычка жарылуучу затты сайып ичке киргизет дагы өзү качып жөнөйт. Бир мезгилде эле ал жерге мегалодондун бири келет дагы жырткыч экөө бири-бирин өлтүрө башташты. Джонас болсо бул убакта ал жерде Монтести жолуктуруп, аны дагы акулага жем кылып, андан соң акуланы өлтүрүүгө киришип, буга чейин кулап түшкөн учак жакка сүзүп барат. Каарманыбыз ал жакка барып учактын сынган айлангычын алып, сууга чапкылап акуланы кайра-кайра өзү жакка чакырды. Ошентип Джонасты тиштейм дегендеги акула ошол жерде өлдү. Бул убакта Диджей менен Ригас кургактыкта адамдарды куткарганга аракет кылышып, Диджей тапанчасы менен кургакта жүргөн жырткычтарды өлтүрө берет. Ошентип аягында акулалардын бирөө гана тирүү калган эле. Бирок ал каармандарыбыздын сууда жүргөндүгүн көрүп, аларга тийишпей деңиз жакка сүзүп кетип калат. Ошентип окуя аяктап каармандарыбыз аман калышып, ал жерге куткаруучулар келип, тирүү калган каармандарыбыз жээкте олтуруп алышып аман калгандарына кубанып жатышты. Анткени алар дагы кырсык токтоп тасма аягына чыккандыгын түшүнүп калышты окшойт. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жамандык менен келген кырсыктан бардыгыбыз алыс бололу.